Davatçı jön жүрүш керек. Дават парыз эмес. Дават пайгамбардын иши. Сеникиле туура башка ката дебеш керек. Эл үчүн даватка чыгып жүргөн имам пайдалууракпы же даватка чыкпаган имам пайдалууракпы дейт. Сен ишиң имам менен. Сен даватыңды кыл, дават тартибинен чыкпа, сен пайгамбардын жолундасың. Имамды кыйнап өзүң чыга берсең. Ал кечки имам ошол жерде даватта жүрөт. Ошондук дават өзү. Мына Кандахлабайдын китебинин башында айтат, даваттын түрү көп дейт. Жихад кылычы менен кылат, алым калем менен кылат, молду имамчылыгы менен кылат, муалим Куран окутканы менен кылат, а башкаң басып дават кыласың дейт. Ошон үчүн урматтуу бир тууганым, сеникиле туура башка ката дебеш керек. Сен даваттасыңбы, сен улуу жолдо жүрөсүң сен. Ошол жолду сен жанагы жаман акыл эсиң менен телпелеңдеп аны булгаба сен. Сен даваттасың, пайгамбар дават парыз эмес. Дават пайгамбардын иши, урматтуу бир тууганым. А пайгамбардын иши, пайгамбардын кыйынчылыгына көнүш керек да. Ана сага тапканың бир молдо калды, башканы таап бүтүп калды. Калган баары чыгып бүттү, ушуну жакшы болуп калды, кандай болду? Ал кечки имам ошол жерде даватта жүрөт. Ошондук дават өзү. Мына Кандахлабайдын китебинин башында айтат, даваттын түрү көп дейт. Жихад кылычы менен кылат, алым калем менен кылат, молду имамчылыгы менен кылат, муалим Куран окутканы менен кылат, а башкаң басып дават кыласың дейт. Ошон үчүн урматтуу бир тууганым, сеникиле туура башка ката дебеш керек. Сен даваттасыңбы, сен улуу жолдо жүрөсүң сен. Ошол жолду сен жанагы жаман акыл эсиң менен телпелеңдеп аны булгаба сен. Тарыхый өткөн заманда турабыз. Жоголуп кете турган абалга жетип калган учурда ошол дават келип, биз кайрадан өзүбүздүн бутубузга туруп калдык. Муну биз көздүн карегендей сакташ керек. Ошого анча-мунча молдодон, имамдан мага окшогондор каттуураак сөз келсечи, аны унчукпай көтөрүш керек. Анткени даватты жок кылып алсак, анда элди жок кылып алат, урматтуу бир тууганым. Ошого даватчы жөн жүрүш керек. Неге? Ал жоопкерчилик ошондо. Ар кандай жамаатка бөлүнбөй, чачты өстүрүп жака чыгып кетпей, бала чаканы калтырып кетпей, жөн жүрүш керек. Неге? Сен дават кылып атасың. Эл ошо менен динге келип атат. Сенин амалың кабыл болуп атат. Ошону жок кылып алба, даватчы бир тууганым деген сөз. А молдонун иши көп, мунун чоңу көп. Казысы бар, муфтисі бар, госкомиссиясы бар, сөөгө берет, турушо берет.